Bismillahirrahmanirrahim. Шайтан момын мұсылмандардың жүрегіндегі иманына қол салады. Ал эми шайтан капырлардың жүректеріне азғырық салып, аларды азғырбайды. Анткени шайтан бұзылған жүректе эмне кылат? Ал жерде жасай турган, кыла турган иши жок. Мына айтылынат, яхудилер ибадат кылса, ибадаттарында эч азгырылбайт экен. Аларга шайтан азгырык салбайт да, анткени алардын жүрөгү талкаланган, жүрөгү бузулган. А бузулган жүрөктө шайтан эмне кылат? Азгырык салып, ал жерде убактыны кетирип. Шайтан азгырык салбайт бузулган жүрөктөргө. Шек күмөнгө толгон жүрөктөргө шайтан азгырык салбайт. Ал эми жүрөгү иман нуруна толгон, Аллахка болгон иманга толгон жүрөккө шайтан кол салат. Дайыма ар кандай азгырыктар менен келет. Бирок Аллах Таала имандуу пенделерин дайыма коргоп койгон. Бул нерсени сахабаларда дагы болгон экен. Сахабалар дагы намазга турса, ибадат кылса, ойлоруна ар кандай жаман ойлор келип, ошол жаман ойлор шайтандын азгырыктары, шайтан ар кандай жаман азгырыктарды таштаган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашты: "О Расулулла, о Аллахтын элчиси, биздин оюбузга мына ушундай ибадат кылып жаткан кезде бир жаман бир ойлор келет. Ошол нерселерди тилибизге чыгуусуна ыраазы эмеспиз. Ошол нерселерди сүйлөгүбүз келбейт", деп сурашты эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Силер ошол нерселерди тилиңерге чыгуусуна, ошол нерселерди айтууга ыраазысыңарбы? Деп сурады эле. Сахабалар ыраазы эмеспиз дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ошол чыныгы иман деди. Мына ошол шайтандын азырыгынан тоскон нерсе ошол иман деди. Аллахка болгон коркуу, Аллахка болгон сүйүү, Аллахка болгон жакшы көрүү пендени, эгер инсандын иманы күчтүү боло турган болсо, дайыма жакшы иштер себеп иманы көтөрүлүп турган болсо, иман Аллахтын каалоосу менен шайтандын азырыктарын жүрөктөн айдайт экен. Мына ошондуктан Аллах Таала эч качан имандуу пенделерин шайтанга жем катары, бир олжа катары таштап койбойт. Аллах Таала имандуу пенделерге дүйнөдө дагы жана акыретте дагы жардам берет экен. Ошондуктан эгер бул хадистен алына турган пайдалардын бири, эгер оюңузга бир жаман бир ойлор келе жаткан болсо, бир жаман бир ойлор басып жаткан болсо, ошондо сиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйрөткөн дуа бар. Сол тарабыңызга аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп 3 жолу түкүрүп коюңуз. Мына ошондо шайтандын азгырыгынан кутулган болосуз. Валлаху а'лам.